Ekilabın kızılı gül açılganda mölmölüm, bir qarasam жүрегі çaçılganda mölmölüm, mаңдай çaçın margalan jibeginde mölmölüm. Malik Bayga ben size geçirim soğuk koyun dedim mi? Kapçınızda orada işkomda. Oy, atыңыз ким, ой, байке? Atım adım geçirim soğuk koyun dedim Malik Bayga. La, rahmat. Урматтуу телекөрүүчүм, WhatsApp'tan байланышып коюңуз бизге. WhatsApp'tan байланышып коюңуз. Мен Малик Аликеевдин капчыгын урдаган жигитмин деп. Телефонуңузду милицияга берип коелу. Тамаша албетте. Ha. Tokoyun boylu baratsam. Hem duyetirdi koyuz, biroq bayağı apam özün жүрөгүндөгү ıрларды ырдайт бош керек деп атам да. Жаш кылдырат кирпигимди ирмесем, аза күтөм эгер түшкө кирбесем. Paranın eğdi, paranın tüyü zamanı, İncir ömrüsü, Üzbey. Aynı tünde biz oynadık, aynı tünde biz oynadık. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Малик ака, ден соолук жакшы. Күлүгүчтүү жүрөсүз. Малик ака, алдыда 4-декабрда өзүңүздүн аткарууңуздагы ырлардын топтомунда жеке концертиңизди берген турасыз. Бул тууралуу Кудай буйрса эфирдин жүрүшүндө алдыда тереңирээк токтолобуз. Бирок ага чейин мен сизден сурагым келип турат да, Малик ака. Элибизде айтылган бир жакшы сөз бар эмеспи? Бирде жигит төө мүнөт, бирде жигит жөө жүрөт деп. Төө мингенде жигитти төгөрөк деп өлжүрөт деп. Жөө жүргөндө жигитти жөн жүрбөйт го моул деп, жөөлөй түртүп элгүлөт деп. Ушул сөздүн жашооңузда сизге таасири болгон жокпу? Эми бул аябай мааниси терең макал. Негизи эле кыргыздын макалы бар эле, өзү философиясы күчтүү да. Анан эми албетте таасир бербей койбойт. Кече эле баягы кесиптештер менен десем да болот. Баягы эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп эле анан кийин бир күн эле анда жатып калсаң, ошол жөө жүргөн жагына ошол тийиштүү болуп калат да. Анан алсаңдай, мунун баары ошо ден соолуктун айынан болду да. Таасири болгон ушул. Мына азыр эми Кудайга шүгүр, эл менен жолугушуу болуп атат, силер менен жолугушуу болуп атат. Буга дагы Кудайга шүгүр деш керек. Малик ака, биздин бала кезде, биз эс тартканда мөлмөлүм ырын радиолордон, сыналгылардан, анан жарандай бир кайра айлантып түрүп уга турган кассеталардан угуп калчу элек да. Ошол убакта Малик Аликеев деген ысым жалпы кыргыз журтчулугуна, ошол менен бирге эле казак элине, өзбек элине дагы ушунчалык бир сиңимдүү, угумдуу бир ат чыккан да. Ошол убакыттагы сиздин жаныңызда жүргөн инсандар же болбосо ошол убакта сизде ушунчалык бир сенден кыйын ырчы жок, ушул укмуштардын укмушу сенсиң деп жүргөн инсандар азайтып атпайсызбы? Ушул ден соолукка байланыштуу бир аз тыныгуу болуп калганда жөө жүргөн ушу болду окшойт депчи. Ошол инсандардын мындай ким канчалык сизге чын ниеттен талантыңызды, чыгармачылыгыңызды сыйлоосун, ким жөн гана ушу сиздин атыңыз менен бир өзүнө бир пайда көздөп кете турган жагдайларда жүргөнүн дагы мындай таасирлениңизби? Ушундай ой болдубу сизде? Бул албетте болот деген. Баягы убагында далыны таптап, ой досум, сен кыйынсың деп достор болгон. Кээ бир досум деп жүргөндөр убагында мындай таштап кеткен күндөр да болгон. Андай эми баягы жашоо турмуштан баары болот да. Андай да болду. Анан бирок мен ушу кыргыз элиме аябай ыраазымын да. Аябай ыраазымын. Ушул баягы
Бак кыйналып турган убакта ушундай жакшы дем берип атты да. Мына азыр баягы интернет айдыгынан ушундай калуу тилектерди айтып, сен ооругашың керек, сен ырдап чыгыш керек, сахнадан көргүсү келет деп ушундай жакшы бата тилектерин берип атты. Мен ошол элдин берген тилектери аябай жакшы дем берди. Ошо кече күнү да бир жерде жазышыптыр. Ошол бир маягинде айтылды эле, мен буйруса жакында концерт берем деп, ошо тилегине жетти деп жазышыптыр да. Анысы кандай, мына ошол тилек элдин батасы, Кудайдын буйругу менен мынакей буйруса 4-декабрда ошо жеке концертти берген болдурум да. Болсун. Концертиңиз ийгиликтүү, ошону менен бирге эле эл кайра суранып, ошол эл суранганда сиздин убактыңыз болбой, бирок убакыт таап кайра да бир кайталап концертти койгонго мүмкүнчүлүк болсун деген тилекти айталы. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев агабыз. Урматтуу көрөрман, сизде Малик агага сурооңуз, каалоо тилегиңиз болсо байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 түз байланыш номурлары жана 0995 23 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Малик ака, анда келиңиз. Комуздун кулагын бурап бир ырдайлы. Жаш кылдырат кирпигиңди ирмесең, аза күтөм эгер түшкө кирбесең. Мен шар суунун кулагыңды тундурган, антме келем какшаганды билбесең. Килем токуп калганча, суу саттырба, суктандырба карганча. Өкүнтөрмүн эрдин кесет иштенди, жүрөк токтоп жүрөк сокпой калганча. Кинжи табай сүйүү чиркин гүлүнө, терезеңдин гүлүнө. Кайрычыдай караныңа жалдырып, айтчы жаным качан сенден түңүлүп. Саламат жүр табигаттан сурарым, жетпесе да жеңиши жогу барам. Жүрмөк менен караныңа жалынып, менде болсо жүрөктөгү бурама. Сүйбесең да кол берүүдөн эринбей, акшык кошуп күлгөнүңө кубанам. Бале. Кол чабабыз, ырашылып билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүм, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев агабыз. Бүгүн биз эфирдин жүрүшүндө Малик аганын алдыда боло турган концерти жана азыркы учурдагы жаңылыктары тууралуу маектешебиз, пикирлешебиз. Эгерде сизде кызыккан сурооңуз болсо, ушул жаатта байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 жана 0995 23 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырыңыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, өзүңүздөрдүн дагы кутман кечиңиздер менен. Мен Малик Аликеевке суроо берейин дегем. Көптөн бери ушу сахнадан көрбөй калдык. Малик Аликеевич абдан жакшы, таланттуу, жакшы концертине салымын кошкон ырчыбайдын бири болчу да. Анын саламаттуулугуна байланыштобу же өзү сахнадан
adashıp ketkenine taң kalındınız da bizde köптеген ойгутуу суроолор бергим келип турат. Урматтуу телекөрүүчү, мүмкүн болсо сурооңузду бир башынан кайталап койсоңуз. Байланыштасызбы? Алло. Сахнадан көптөн бери көрбөй калдык. Мария кетти, сахнадан тактакыр алыстап кетти, эмне төрткү болду. Сурооңуз түшүнүктүү. Чоң рахмат. Уйгу-туйгу суроолорду бергим келип турат, бирок ушул эле суроом деп телекөрүүчүбүз бизден алыстаган учур. Урматтуу телекөрүүчүм, буюрса 4-декабрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында Малик Аликеевдин өмүр жөнүндө ой толгоо аттуу жеке концерти болот. Айтып атпайсызбы, эмне себептен сахнадан алыстап кеттиңиз депчи. Дал ушул концертке келиңиз. Малик Аликеевдин буга чейинки бышырып, даярдап, жалпы көрөрмандарга тартуулайм деп жүргөн чыгармаларын дал ушул концертте сиз бет маңдай отуруп алып көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туура айттым Малик эке? Туура. Түз байланышта көрөрмандарыбыз байланышка чыгаардан мурда мен айтып коер элем эрежелерди. Урматтуу телекөрүүчү, байланышка чыгаардан мурда сөзсүз түрдө бирдиңизге көз жүгүртүп, өзүңүздү сыналгыдан оолагыраак кармап, бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобуздагы байланыш жана сурооңуз так даана бизге келип жетет. Андыктан айтылган эрежелерди барыңыздарды сактоого чакырам. Келип түшкөн СМС билдирүүлөр бар. Ассалам алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик Аликеевге чыгармачылык ийгилик жана чын ден соолук каалаймын. Оорубаңыз, ооруганыңызда акыркысы ушул болсунчу дейт. Жана алдыда отурган концертиңизге чоң ийгиликтерди каалаймын. Билеттин баасы канча сомдон жана кай жерден алабыз? Мүмкүн болсо айтып өтүңүзчү. Билет калдыбы дейт. Акыркы сандары 004 менен аяктаган абонент. Малик эке, алдыда отурган концертти аталыш эле ушундай бир кишиге ойлондурбай коюп эткен да, өмүр жөнүндө ой толгоо. Ошол жөнүндө аябай көп суроолор болуп атат. Эми өмүр жөнүндө ой толгоо деген, мен бул урдагы ушул баягы ден соолукту менен алышып аткан учурда интернет айдыңына тарап кетти да. Анан эми көп элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Анан кээ бир жерден угуп калып атам. Ушу мөлүмдөн кийинки ушул жогорку эмеге чыккан ушулар болуп атат деп баары жакшы каалоо тилектерин айтып атат да. Анан эми өмүр жөнүндө ой толгой турган убак, мисалы биз баягы жакшы тилек каалоолорду айткан менен ушул өмүрдү биздин баягы ошо чоң аталардай, чоң апалардай баалай албайт окшойбуз деп ойлоп кетем да. Эмне себептен? Чоң аталар, чоң апаларыбыз айтып калчу эле да. Илгери дейт, күн батып баратканда, ошол күн батып баратканда өмүрүмдүн бир күн өтүп баратат деп. Анан азыр ошондо баягы биз эми баягы жашоо турмуш деп чуркап отуруп өмүрүнүн өткөнүн билбей калат окшойбуз. Анан эң негизгиси бул ыр менен айтылган элдин жүрөгүнө толук жетет деп ойлойм да. Бул өмүр жөнүндө ой толгоонун сөзүн жазган белгилүү улуу акыныбыз Сооронбай Жусуевке таандык да. Ону Кожокмат Абдыралиев деген таласта агабыз бар. Жаш 80 таяп калды аксакалдын, 80ден ашып калды. Ошол киши менен мен чыгармачылыкта тыгыз байланыштамын да. Ама белгисиз авторлор деп кээ бирде чыгармачыл адамдар кээ бирде айтпай коймой адаттарыбыз бар, авторлор да. Ошону айта жүрүш керек да. Анан ошол кишинин бир күнү мен барган сайын үйүнө барып турам. Ошондо ушуларын көргөзсө эле да бир угуп кетчү деп. Анан мынакей өзү огону дагы, сөзү дагы бири-бирине шайкеш келген. Элдин жүрөгүнө жетти да. Жакшы. Концерт тууралуу алдыда суроолор болот. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Ассаламу алейкум, туман кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Мен ушу Маликтин каалоо Жакшы болот, угатабыз. Малик Аликеевдин ден соолугу үчүн болсун, өмүрүңүз болсун. Мен şu Malik'te Kırgızistan'ın en jogorku bulbulu деп эсептеймин. Рахмат. Туура эле айтасыз негизи. Кеч ден соолук үчүн болсун, ушу ойлогон максаттарына жетип,
Oğruğundan hadi ayıp gelsin dedi. Rahmat. Aytыңыз келсин. Тілегіңіз қабыл болсын. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Чыгармачыл инсандар үчүн эң жакшы сөз бул ал инсандын жасап жаткан жумушуна жана алдыда боло турган ийгиликтерине алдын ала тилектештик же болбосо алдын ала ыраазычылык билдирүү дагы бул чоң олжо деп айтылат. Андыктан Малик Аликеевдин ден соолугу жана алдыда боло турган концертине биз дагы албан ийгиликтерди каалап өтөбүз. Малик ага, концертке билетти кайсы жактан алабыз? Билеттин баасы канча сом? Билет калдыбы деген да суроолор болду. Билеттер филармониянын кассасында сатылып атат. Баасы 500 сом. Балкон 400 сом. Асты үстү, Ошол филармониянын кассасынан алса болот. Урматтуу телекөрүүчүм, андыктан Малик Аликеевдин концертине барып, ыр дүйнөгө ушунчалык бир сүңгүп кирип, өзүңүзгө жан азык, энергия алам дей турган болсоңуз, сөзсүз түрдө 4 декабрда Улуттук филармониянын чоң залында Малик Аликеевдин өмүр жөнүндө ой толгоо аттуу концертине жалпыңыздарды чакырабыз жана алдын ала билет алууга шашылыңыз деп айтып өтөбүз. Сиз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз, келиңиз. Алло. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, рахмат. Рахмат, мен өзгөндөн чалып атам. Кош келиптирсиз. Малик Аликеевди көрүп сүйүнүп, бизге окшогон улааган адамдарга ушундай ырларды берип турсаңар жакшы. Кулакка жагымдуу, жакшына болуп. Маликем ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайм, ишине ийгилик каалайм. Мына жактымда өзү концертин береткен иш илгери болсун, жашына кагып өткөрүп алсын, бала чакасымен чын жаман болуп, көп элдин эмесине жетип, чын жаман узун өмүрдө жашасын. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүм. Келип түшкөн СМС билдирүүлөрдү дарегине жеткизели. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик Аликеевдин чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз. Чын ден соолукта болуңуз, ооругаңыз. Сизде ооруганга убактыңыз болбош керек. Анткени кыргыз эли сизден көптөгөн жакшы чыгармаларды күтөт деп жерге талдык. Кыргыз боордошторуңуздардан сиздерге ысык салам деп акыркы сандары 415 менен аяктаган абонент СМС билдирүү калтырган. Ассаламу алейкум, Өзбекстандан чоң салам, Малик акеге ийгилик, чыгармачылык бийиктерди каалайбыз, ден соолукта болуңуз, алдыда боло турган концертиңиз мыкты деңгээлде болуусуна биз тилектешпиз деп акыркы сандары 284 менен аяктаган абонент Азизбек деп атын калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Мен токтол бараман менен Малик. Мен сага ден барам. Рахмат. Мен бара кезиңемде багы мөмөндөргө чыккандан баштап көп билгүчтөрүңдү көп түшкөндө өзүм. Ana men azır seni görüp oturup, abdan çiğin oturup böyle yürüyorum. Ne doktorlarımdan beklerim yanak veriyorum. Benim bana gezine gelip, Melbourne'de ötergende biz barış kuanıp çok iyi de oldu kadar. Anam Malik sağa yüzleme tezdiler. Anam kança bana oldu, yüzledim de. Rahmat. Çok rahmat. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Келип түшкөн билдирүүлөрдөн назар сала турган болсок, ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик Аликеевге ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз Маликти сыйлайбыз. Таластан чыгып жатабыз, көп ырларды суранабыз. Малик ден соолукта бол, ооруа, сенден кыргыз эли талай жакшы чыгармаларды күтөт. Сен азыркынын залкарысың деп акыркы сандары 076 менен аяктаган абонент СМС билдирүү калтырган. Саламатсыздарбы, 5-каналга тунук эфир каалаймын. Малик Аликеевге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Үнүнө береке берсин, таланты өркүндөй берсин. Көрүп сүйүнүп атам, ооруп атат десе жүрөгүм оору деле. Экинчи келгенде окуйунчу.
Таптакыр вообще орубаңызчы Тоң районунун Бөкөнбаев айылынан Чимаева Жылдыз концертин аншлаг менен өтсүн. Ийгилик каалайм. Бар бол деп акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Вообще деген жер мага аябай жакты. Сиз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен саламатчылык. Кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Мен Маргариттен Ызбалай койдурат сакыр эмесе. Кайсылырды? Сарсага олуп сагын үйү жүрөм сагынып деген. Ошону неге Ызбалай койду экен? О, мен ишкерим жатышканда ук менен ошону сөзөм. Paranın eğdi, paranın sündü zamanı. İncir'in bütün Üzbey. Sağınov. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat. Başka soruğunuz var mı? Urmatlı telegörücüm. Yok. Ben soğuk kalan. Konserti daşı seni de öz geçtim. Öz kalağındayım. Rahmat. Çoğun rahmat. Raşılık bildireli. Malik eke, anda sağının ırdайлыбы? Көрөрманыбыз байланышка чыгып, эгерде комузду коштоп бергенинизде ырдап салмак. Жакшы. Булар концерттик программада да бар болчу. Булар дагы ошол жана биздин Кожокмат Абдыралиев агабызга тийиштүү да. Бул мен бир канча жыл мурун ырдап, бул ошол телевидениянын архивинде бар болуш керек. Бирок бул мындай көп ырдал элек болчу чынында. Сөзү Ысак Шайбековдук экен. Ошону да билем. Karangı tündü camını ben жүрөм kütüp güderim üzbey gamını gülgönün esnep küyütkö canım malını sağınıp жүрөm sağınıp жүрөm sağınıp Köküçür baylap Köngülüm devlep turganda Görünböy kettin Kaldın mı mağa tarınıp Caz jeli gelip Jıtındı iskep tursam da Sarır bolup Sağınıp жүрөm sağınıp Kızıl gül kılıp Kökürek tuşka tağınıp Жүрсөm dedim Жүрөгüm чындап bağınıp Кездешүү жакын Келерин билем абиро Сарсана болуп Сагынып кеттим сагынып Кездешүү жакын Келерин билem абиро Sarsana bolup Sağınıp жүрөm sağınıp Ушундай. Бар болуңуз, раачылык билдирди. Кожокмат Аксакалдын үйүндө болуп, ал кишинин дасторконунан даамсып,
батасын алдык эле. Дагы көптөгөн оғондор, көптөгөн ырлар дагы да жаратайын дейм, бирок көп учурда келген нерсени кармап калуу дагы бул карылык калтырып коюп жатат окшойму деп бир айтты эле. Бирок ошол жерде сиздин чыгармачылыгыңызга жана сиз ырдап жаткан ырларга ушунчалык жогорку баасын берип, мен жараткан оғондорду дээрине жеткизип ырдаган Малик эле болду деп бир алкышын айтты эле ал киши. Эгерде бизди көрүп жаткан болсо, Кожокмун Аксакалга түз эфирден салам айтабыз. Ден соолукта болуңуз, небере чөбөрөнүн уул кыздардын жакшылыгын көрүңүз деп тилек айталы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Рахмат. Мен Малик ийиме таластан салам жолдордум. Кош келиптирсиз. Рахмат. Алло. Байланыштабыз, урматтуу көрөрман. Мен таластан чабатырдым, сонакылатырдым. Малигиниме мен сол калбайм, аманчылык болсун. Экранга телевизордон көптөн көрүнбөй калды эле. Ошого мен каалып айтып атам. Ден соолукта болсун, үй бүлөсүнөн бактылуу болсун, эч убакта оорубасын. Алла Таалам берген жашты жашай берсин. Жакын арада 3 декабрда кече өтсө деген, ошо кечеде жакшы көңүлдүү, мага жакшы маана берсин, өтүшүнө мен тилектешмин. Концертке келесизби? Рахмат, айтканыңыз келсин. Алло, концертке келесизби? Ау. Концертке келесизби дейм? Концертке таластан барып ушунда калат. Ооба, мына. Малик Аликеевдин чыныгы көрөрмандар ушундай болот. Алыстын, жолдун алыстыгын, жолдун азабын айтпай эле, келип, жакындан келип, сиз менен бет маңдай олтуруп, концерттен рахат алып кетем деген инсандар ушундай болот. Малик аке, келиңиз, эфирдин жүрүшүндө дагы бир ырда басак, көрөрмандарыбыздан келип түшкөн суроолордун арасында, билдирүүлөрдүн арасында сизден чыгарма сурагандар көп. Азыр таластан чыккан байкебиз, анын үстүнө таластан чыккан Кожокмат агабыздын дагы ырлары ырдалып кетти. Мен жана айтпадым, белгисиз авторлор деген көп, талант деген элден чыгат да. Анан кийин дагы бир ошол белгисиз автор деп ошол дагы бир агабыз бар, Асенкул Добулбеков деген. А кишинин мунугу мен өзүм ошол берке кадынок менен басып жүрүп дагы болсо, кой жатып калбай деп чыгарма менен иштеп, анан ошондо Бакыт кушу деген ырын клип менен тарттырып, кадынокду бияка коюп, анан Урсулан деген инибиз бар, ошолду клип тартып, ал буюрса элдин эмесине тарап кетти. Анан ошол агабыз дагы өзү башка кызматтарды иштесе дагы, бул жан дүйнө деген чыгармачылык нар жагында бир нерсе чымыны болгондон кийин ал жоңойбойт да. Орунда тура албайт да. Анан ошо кишинин дагы бир жаңыры бар да. Бул концерттин дагы баягы айырмачылыгы мурункуларга караганда да. Берде лирикалык кече десем да болот, лирикалык ырларга, классикалык ырларга басым жасалат да. Анан ошол Асенкул агабыздын бир сен дегенде деген ыры бар. Сөзүн ошол таластык акын агабыз бар, Кабыланбек Балкыбек деген агабыз жазган экен. Анан ошол ырын ырдап берейин деп турдум да. Жакшы болот. Келиңиз. Sen degende yoktoy canamın Mağa süküm tanış karanın Karagaptay senin jodur gözüngü Ulan ele kelet karabı Sen degende Şamday güyümüm Sen degende Tuylay yüreğim Kalkıp uçkan
Sen degende çankap çalıran Sen dep tatam süyü damına Sen degende kuştay talpınır Yaxşı görüm seney barınan Jolukkanda jark dep jamadın Nar istedi jayna jamadın Birge jürüsüm daim gönül şati Aman bolçe sügön adamım Birge jürüsüm daim gönül şati Aman bolçe sügön adamım Aman bolçe sügön adamım Bale, kol çababız. Aman bolsun süygön adamдарыбыз, süygön insanдарыбыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев. Малик аганын алдыда отурган 4-декабрда болуп отурган концерти тууралуу биз эфирдин жүрүшүндө кеп куруп жаткан учурубуз. Студиябыздын мейманына суроо берем деп келген, кабыл деп айтам деп келген көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Жақсы. Ысыкөлдөн чалаттык эле. Кош келиптирсиз. Ишканал иштериңерге ийгилик. Рахмат чоң. Ушундай жакшы передачаларды алып барып, элдин маанайын көтөрүп жүрө бергиле. Малик байке, сизге ден соолук. Иштериңерге ийгилик. Кыргыздын ушундай жакшы ырларын ырлап жүрө бериңиз. Кыргыздын комузун эч качан өчүрбөңүз, оорубаңыз, каарыбаңыз дегендей. Рахмат. Ушул телевизордон көрүп аябай жакшы угуп атабыз ырларыңызды. Мөлмөлүм деген ырды бир аткап берип койсоңуз. Жакшы болгула. Ден соолукта болгула. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүм. Келип туруңуз сиз дагы. Улам. Келип түшкөн смс билдирүүлөр бар. Саламатсызбы? Малик Аликеевти 5-каналдын Ак чөнмөк программасынан көргөнүмө аябай кубанып жатам. Сизге ден соолук, чыгармачылык, ийгилик, эч качан оорубаңыз. Кыргыз эли сизди аябай сыйлайт. Мен Талас областынын Кара Буура районундагы Чымкент айылынан болом. Сизге ден соолук каалайм. Алда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Кудай буйрса, Кудай жол берсе, сөзсүз түрдө концертиңизге барамын деп акыркы сандары 632 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик Аликеевке чыгармачылык ийгилик каалаймын. Ден соолукта болуңуз, алда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Мүмкүн болсо көңүл отун ырыңызды суранабыз, аябай суранабыз, концертиңиз аншлаг менен өтсүн деп акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Дагы бир смс билдирүү бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик Аликеевке чыгармачылык ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуз, алда боло турган концертиңиз аншлаг менен өтсүн дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Мен Малик байкеге калоо тилек айтып кетейин дедим эле. Жакшы болот, угатабыз. Малик байке, ассаламу алейкум. Валейкум салам. Малик байке, мен сизге кааларым чындап соолук. Рахмат. Өмүр каалайм. Оорубаңыз эч качан. Ушу ооруганыңыз акыр болсун. Gülüp jaynak ele жүрө бериңиz. Кыргыз элинин атында концертиңиz жакшы өтсүн. Рахмат. Ömrümüz uzun olsun arkadaş. Рахмат. Yüzümüz menен bактылуу болуңуз Майсеке. Майсеке мен суранып кетейин дедим эле, көптөн бери өзүм таластык болом. Таласым деген өзү зат эретти.
Жакшы болот. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Эки СМС билдирүүдөн кийин сөзсүз түрдө биз ырдайбыз. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Малик агайга чынден соолук, үй бүлөлүк тынчтык, амандык, балдардын жакшылык күндөрүн көрсүн, небере чөбөрөлөрүнүн тойлорун көрсүн, эң сонун таланттуу ырчы, ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда отурган концертиңиз эң сонун аншлаг менен өткөрүп алышыңызга биз тилектешбиз, жана жараткандан сурайбыз. Гүлбара эжеңер үй бүлөсү менен сыйлайбыз дейт. Ош шаарынан жазып жатабыз. Бар болуңуз мүмкүн болсо, жакшы чыгармалардан ырдап берүүңүздү өтүнөбүз. Концертиңизге барганга аракет жасайбыз деп акыркы сандары 723 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, рахматуллах. Ва алейкум ассалам, рахматуллах ва баракатух. Бирге болсун, кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Мен Маликалы Кайын чыктым, ошо жакшы келген мактаптарына жетип, ойгон деген алыш барын бердим. Тугандарым аман болду. Өмүр калайын. Анан кийин токтомго чыккан апам барды. Ошо Маликалы Кайын бермем деген сурап атты апамч. Ошо апама бермем деген өтө чоң жакшы болду. Балат буйруса. Чоң рахмат, рас кылып билдирели. Малик аке, алдыда көрөрмандар сиздин алдыда боло турган концертиңизге тилектештигин билдирип, ошону менен бирге сиздин мындан кийин ооруганга такыр убактыңыз болбой калсын, жалаң эле кыргыз эли үчүн жакшы ырларды аткарып, кыргыз элинин копулуна толо турган чыгармалардын үстүндө болуңуз деп билдирүү калтырып жаткан учуру. Алдыда көрөрманыбыз байланышка чыгып, талашындагы ырды бир ырдап бериңизчи деп сурады. Мүмкүн болсо талашында ырдайлы. Tokoyun boylu baratsan, suqtandı beni karatkan, alıstan kelgen adamdın ey, ketkisi da kelbeydi talastan. Bereke nurun sepken jer, kanike yaşın tökkön jer, kambakay koşoy baş bolup kabılanay manası ötkön jer. Akşım kar sızıp uçkan jer, atağın düğünü uqqan jer, çokusu biyik talastan ey, çolpan bayay çıngısı çıkkan jer. Ak çölme oynup taң atkan, aylı tün bizge jaraşkan, kançalık oynup gülsem daң ey, kummarım aykanbaydı talastan. Kançalık oynup gülsem daң ey, kumlarımda kanbaydı talastan. Kummarыңай канбай таластан дейт. Жагымдуу чыгарма жаңырды. Рашык билдиребиз. Малик Аликеев студиябыздын мейманы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Ва алейкум ассалам, рахматуллах ва баракатуху. Кандайсыздар, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилла. Малик беле сүйлөшөйүн дедим эле.
Түз байланыштабыз, келиңиз, угуп атабыз. Салам алейкум, Мalik. Алейкум салам. Мен классташыңыз Алайдан. Угуп атам. 69'buz da ошо Алай классташбыз. Ооба. Классташ угуп атам. Алайдан чыгып атам. Оорубаңыз. Рахмат. Концертиңизге барышка аракет кылабыз. Алайдан болсо да барабыз. Келгиле, күтөм. Ушу жакшылыктарда ушу кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз, оорубаңыз. Рахмат. Жашообуз эми башталып атат. Туура. Элүүдөн өткөндөн кийин. Туура. Ден соолук каалайм сизге, ден соолук. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Алайлыктарга чоң салам айтып коюңуз туугандарга. Рахмат. Салам алейкум. Алейкум ассалам, чоң рахмат, рашылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келип түшкөн телефон чалуулар аябай көп болгондуктан барыңыздарды түз эфирге кошууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошондуктан линияны башка көрөрмандардыга дагы бошотконго сиздерден суранат элек. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар WhatsApp'тан. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен Малик Аликеев абага ден соолук каалаймын, чармачылык, ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Малик аба, апаңызга аябай окшош экенсиз. Буюрса, апаңыз дагы концертиңизде ырдайт турбайбы? Ушул тууралуу да айтып өтсөңүз. Апаңыз экөөңүздөр дуэт ырдайсыздарбы, же апаңыз өзү ырдайбы? Сиздей инсанды жарык дүйнөгө алып келген апаңызга терең таазим, эки дүйнө бактылуулукту каалаймын деп акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Андан кийин суроого жооп беребиз. Алло, саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Малик байке, ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Биз сизге алып жактардан жаап атабыз. Малик байке, мен сизден кечирим сурап коеюн дедим эле. 2003-жылы Акча Бешиктен сиз машинаңыз менен отурбай турган экен, ошол кезде келип мен жардам бергенсизге. Бирок машинадан түшүп барып шоктук кылып бала болчумун, капчыгыңызды ырдай түшкөм да. Ой, атыңыз ким, ой, байке? Атым Азамат. Азамат, концертке келиңиз, ошо капчыкты ала келиңиз 4-декабрда. Жок, капчыктын ичинде биз долларлар болчу. Onu istedik koysanız bir çıktık koyalım, alıp çaktım da. Жақсы. Капчыктын өзүнүн баасы жок болчу да, байке. Колуман келишинче кечирим сурап коеюн дедим, Малик байке. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүм, WhatsApp'тан байланышып коюңуз бизге. WhatsApp'тан байланышып коюңуз, мен Малик Аликеевдин капчыгын урдаган жигитмин деп. Телефонуңузду милицияга берип коелу. Тамаша албетте. 2003-жылы. Ишиңиз. Бала болчумун 15-те. Түшүндүм. Кечирип коюңуз, Малик байке, ден соолук сизге. Рахмат. Караңызчы, Малик байке, кыргыздын жигиттерин айкөлдүгү. Кечирдим. Алла разы болсун, ден соолук сизге. Рахмат. Чоң рахмат, расыл билдирели. Караңызчы. Түз байланышка чыгып кылган тескери ишин туура эмес кылган экенмин, кечирип коюңузчу деп кечирим сураган, бул өзү эрдик да. Туурабы? Бул өзү эрдик, туура. Малик аке, алдыда концертиңизде программада сизди аламга алып келген апаңыз да ырдайт экен. Ушул тууралуу көрөрмандар суроо салды. Эми албетте бул өзү чоң жаңылык болуп атат азыр элде. Себеби баягы аккан арыктан суу агат деген сөз бар кыргызда. Анан баягы өзүнөн өзүм эле ырдап калган жерим жок болуш керек. Ошон үчүн айтып атам. Мен өзүм атам дагы Аликеев Жунуш деген дагы комуз чертип өзүнүн муну устатым эстекемдери менен иштешип, баягы залкарлар атайлары менен иштешип калган экен. Анан бул апамны дагы аябай үнү дагы эми буюрса эл өзү күбө болот. Эми дуэт ырдабайбыз, бирок баягы апам өзүнүн жүрөгүндөгү ырларды ырдайт болуш керек деп атам да. Буюрса. Жакшы. Комуздун коштоосунда ырдайт апаңыз, Комузду мен коштоп берем өзүм. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүм. Коштоп берем, апам ырдайт да. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүм, келиңиз, өзгөчө кызыктарга бай концерт болот. 4-декабрда Улуттук филармониянын чоң залында өмүр жөнүндө ой толгоо аталышындагы Малик Аликеевдин жеке концертине барыңыздарды чакырабыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Алло. Алло, түз байланыштабыз, урматтуу көрөрман, келиңиз. Алло.
Alo, урматтуу теле көрүүчүм, түз эфирдебиз. Саламатчылык, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатпыз, келиңиз. Сүйлөп жатам мен. Биз да сизге сүйлөп атабыз, угуп атабыз сизди, келиңиз. Малигим кандайсың? Жакшы, жакшы. Денсаулыктарың жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. 83-84 жылдары сен бизге келгенсиң Канаңжайга. Анда жаш бала болуп жүргөн. 87-жылга дейм. Ошондо акындарды жоктоо деген Исмаил Бурашевдин ордунда калсың да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошолордон бир кулеттен аласың. Сага денсаулык каалайм. Рахмат. Эч качан оорубасын. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу теле көрүүчүм. Эфирдин жүрүшүндө сөзсүз түрдө сиздер суранган ырларды ырдаган аракет жасайбыз. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Малик Аликеевке чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыда боло турган концертиңиз мыкты деңгээлде өтсүн. Ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз, узун өмүр каалайм. Бизге жаккан ырларды, элге жаккан ырларды аткарып жүрө берсиңизге биз тилектешпиз. Жалал Абадтан салам жалдап, ысык салам жолдоп жаткан учурум. Кудай буйрса концертиңизге сөзсүз түрдө барабыз деп акыркы сандары 343 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Урматтуу теле көрүүчүм, бизден эч кайда алыстабай туруңуз. Бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин эфирге кайра кайтабыз дагы. Жагымдуу чыгармалар сиздерге арнайбыз. Урматтуу теле көрүүчүм, 5-чи каналдагы чөнмөк программасы студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев агабыз менен бүгүнкү кечте ырдап алдыңкы күндөрү боло турган тагыраагы 4-декабрда Улуттук филармониянын чоң залында Малик Аликеевдин өмүр жолунда ой толгоо аталышындагы жеке концерти тууралуу дагы маектешип пикир алышып жаткан учурубуз. Малик Аликеевке ден соолук каалайм. Алдыда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Мүмкүн болсо жакшы ырлардан ырдап бериңизчи. Суранат эле күй бүлөбүз менен көрүп жатабыз. Сизди сыйлайбыз. Концертиңизге Кудай буйрса сөзсүз барабыз деп акыркы сандары 074 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Малик Аликеевке ден соолук каалайбыз. Алдыда боло турган концертиңиз анчлык менен өтсүн. Ырларыңызды аябай сүйүп угабыз. Оорубаңыз, сураныз сизден деп кеминден байланышып жатабыз деп акыркы сандары 195 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Ошо мен салам жолдойм деп чыктым эле. Биринчиден сиздердин ошо каналыңыздардын жалпы чамасына салам жолдомушмун. Рахмат, чоң. Анан кийин ошо бул Малик байкени дагы ошо урматтап сыйлайбыз. Ошо Малик байкенин ырлары бизге аябай жагат. Өзгөчө бул мөлмөлүм деген ырын ошо көп угуп калчубуз. Мен дагы ошо досторум, мен дагы ошо ата-энем ошо көп угуп эмес барам. Ошо Малик байкени көргөндө ошо мөлмөлүм деген ырды эле эске келет эмне. Анан ошо Малик агайга ошо ден соолук каалашмын. Ошо мындан дагы чыгармачылык ийгиликтерди тартуулап кыргыз элге ушундай жакшы чыгармаларыңызды тартуулап жүрө бериңиз. Буюрса концертиңизге биз дагы барабыз деген ойдобуз. Биз дагы шаарда турабыз. Чыгармада 4-декабрда. 4-декабрда. Анан эгерде каршы болсоңуздар, анан чыгат болобу же берсем болобу. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, балким ошол мөлмөлүм деген аттуу чыгармаңыздарды аткарып бере аласыздарбы деп. Буйрса аткарабыз. Малик эке, эфирибиздин убактысында дагы, аякташында дагы аз гана убакыт калды. Мүмкүн болсо көрөрмандар суранып аткан сиздин мындай визиттик карточкаңызга айланган мөлмөлүм аталышында чыгарманы ырдайлычы. Ушул убакыттын насып болуп калганы баягы ырдайм деп келдим, ырдайм деп шаршенат айткандай көп нерселер ырдалбай калды. Бирок албетте ошо чыгып аткан байланышка жакшы тилектери ошол элиме ыраазычылык билдирем. Мына теги Өзбекстандан чыгып атат, жерге тал болгондо Тажикстан жерге тал, аякта кыргыздар туугандарга дагы ыраазычылык билдирип кетейин. Анан эми албетте суроолор боюнча болсун.
menen Abel'din görgü kur menen biz sүйgөн sulu mölmölüm bugün belgülü bolsun ır menen Ekilabın kızılı gül açılganday mölmölüm bir karasam jürögü çaçılganday mölmölüm mаңдай çaçın margalan jibegingde mölmölüm senin ışkın balanına tilegingde mölmölüm Mölmöl appağım alandan sen de tappadın İzdep gün tünüňa mölmölüm dep akşadın Sekin baskan butundan Sidanamon çok çıtыңdan Kadam koygun butundan Kalem tirbon çok çıtыңdan Çınığa kuygan bal bolsoň çımdayağa malınsam Çıgalbay jatyp oşondoň ayçın özüňe bagınsam Çıgarıp koysoň boronup çıragың bolup jagılsam Al torunum oyuňa men ak marjam bolup tagılsam Hayda bayda mal berbey, ayrır köştinar berbey Sürüp mal berbey, süylür köştinar berbey Başımdı versem tarıtuğan alar belen mölmölüm Aşkılıqa bir daba tabar belen mölmölüm Cemal berbey özüm beret dep Bul ölmese kimge gerek dep ay çanar belen mölmölüm Bereyin desem malım yok, mal tabuğan alım yok Gideliktin darıtınan atışım canın içim çok Mаңдайга жазган ушулбу же чалбадым мен ойлоп бир октамынын барына карабайт экен көңүл шок мен азапка кайылмын көрүнүп койчу бир жолуңа булуттан чыккан ай окшоп көрүнүп койчу бир жолуңа булуттан чыккан ай окшоп көрүнүп койсоң болбойбуңа булуттан чыккан ай окшоп Бале, кол чабабыз, ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүм. Бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө кандайдыр бир сиз бере албаган суроо болсо, же айта албаган каалоо тилегиңиз, жылуу сөзүңүз болсо, эч кайгырбаңыз, капаланбаңыз. Сиздер үчүн Кудай буйрса 4-декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында өмүр жөнүндө ой толгоо аталышындагы Малик Аликеевдин жеке концертинде жалпыңыздарды чакырабыз жана күтөбүз. Бүгүнкү эфирдин жүрүшү концерттин бир кыскача бөлүгү болсо, ошол эфирдин чоң бөлүгүн сиздер Улуттук филармониянын чоң залында 4-декабрда көрө аласыздар. Андыктан эч кайгырбаңыз, капаланбаңыз, болгону билет алууга шашылыңыз деп айтып өтөт элем. Малик аке, сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз эң башкысы. Алда боло турган концертиңиз жогорку деңгээлде өтсүн жана элдин өтүнүчү, суранычы менен кайра ушул концертиңизди кайталап койгонго сизде ушундай мүмкүнчүлүк болсун. Эл ушуну сизден сурансын деп тилек айталы. Ден соолук каалайбыз эң башкысы. Чоң рахмат. Силерге дагы, жамаатыңарга дагы чоң рахмат. Бүгүнкү элдин тилектерине да чоң рахмат. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, кыргыз элибиз журтубуз аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Дайыма жакшылыкта жолугушалы. Ыр менен ыр үстүндө, жакшылык үстүндө бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Алдыда студиябыздын мейманы болот. Андыктан эч кайда алыстамай жок.